Бул кайгылуу окуя 1912-жылдын 15-апрелинде болгон. Океан лайнери Титаник Атлантика океанынын түндүк сууларында кыйроого учурап, өзү менен кошо 1517 адамдын өмүрүн алып кетти. Ошол убакыттын эң кымбат жана эң чоң кемеси кыйрап, адамдын канчалык алсыз экендигин көрсөттү. Титаниктин кыйроосунда биз тарыхый трагедияны гана эмес, эр жүрөктүүлүктүн, баатырдыктын жана кебелбеген ишенимдин тарыхын да көрөбүз. Лайнер өзүнүн биринчи жана акыркы сапарына чыгып жатканда, анын бортуна жүргүнчү катары пастор Джон Харпер да кирген. Бул жакшы кабарчы Шотландиядагы Глазгоу шаарында чоңойгон. Улуу Британияда ал Кудайды чын жүрөгү менен сүйгөн улуу насаатчы катары таанымал эле. Анын күчтүү насааттарын колдонуп, Кудай көптөгөн адамдарды өзүнө алып келген. 1912-жылы пастор Америкадагы Чикаго шаарында Мудинин жыйынында насаат айтып берүүгө чакыруу кагазын алат. 15-апрелде ал Титаник менен сапарга чыгат. Дүйнө жүзү Титаникти суктануу менен карап жатышкан. Ал чөккүз деп эсептелип, ошол убакыттын өлчөмү боюнча эң чоң кеме болгон. Бул кемеде эң бай деген адамдар сапарга чыккан. Жүргүнчүлөр чоң кирешелүү пландар жөнүндө сүйлөшүп, иш келишимдерин түзүп жатышканда, сайраңдап, ичип, көңүл ачып жатышканда, Джон Харпер жанындагы адамдарга Ыйса Машаяктын сүйүүсү жөнүндө айтып берип жатты. Трагедиядан аман калгандардын айтып бергендери боюнча, жолду карата Харпер адамдар менен маектешип, жакшы сөзүн айтып, Ыйса Машаяк жөнүндө айтып бергенин күбөлөндүрүштү. Кечинде жүргүнчүлөр чоң залда бийлешип, көңүл ачып, кээ бирлери карта ойноп, акчаларын уттуруп жатышканда, Джон Харпер кызынын бетинен өбүп, уктатып, өзү болсо адаттагыдай эле олтуруп, Библиясын окуп жаткан. 11:40 чамасында Титаник айсбергке туш келип, аны менен кагылышты. Чөккүз кеме кыйроого учурады. Бирок анын ичиндеги адамдар эч нерсе менен иштери жок, көңүл ачуусун улантып жатышты. Команда кыйроо сигналдарын берип, айсыз караңгы асманга ракеталарды атып баштаганда гана акыбалдын ушунчалык оор экенин түшүнүштү. Анан хаос башталды. Джон Харпердин реакциясы болсо ишенимдин, сүйүүнүн жана эрдиктин тарыхый үлгүсү болуп кала берди. Ал кызын ойготуп колун алып, төшөккө оруп, өйдө алып чыкты. Бетинен өбүп, ал кызын матроско берди. Матрос аны 11-чи кайыкка алып барды. Эми ал кызын эч качан көрбөсүн жана кызы 6 жашында жетим калаарын түшүнүп турду. Андан соң Харпер өзүнүн куткаруучу жилетин жүргүнчүлөрдүн бирөөнө кийгизди. Аны менен ал өзүнүн куткарылууга болгон акыркы үмүтүнөн кол жууду. Адамдардын үмүтү, жарыгы өчүп бара жатты. Джон Харпердин ишениминин жарыгы болсо жаркырагандан жаркырап жатты. Коркунучтун өкүрүгү, башаламандык күчөп жатты. Харпер болсо Кудай тапшырган тапшырмага бүт жүрөгү менен киришти. Тизелеп олтуруп алып, жүрөктөрү түшкөн жүргүнчүлөрдүн арасында алардын жандарынын куткарылышы жөнүндө жалындуу сыйынып жатты. Түнкү саат 2:40 чамасында Титаник түндүк Атлантиканын капкара сууларына чөгүп кетти. Өзүнүн мүрзөсүнүн үстүнө түтүндүн жана буунун булуттарын гана калтырып жок болуп кетти. Анын ордуна жан талашып, муп-муздак сууда аман калууга аракет кылып жатышкан миңдеген адамдар калышты. Джон Харпер да чөгүп жаткандардын арасында эле. Ал бир тактайчаны табып алып, бир жүргүнчүдөн кийинкиге сүзүп барып, Ыйса Машаякка ишеним менен кайрылууга чакырып жатты. Өлүмдүн ушунчалык жакындыгын сезип, мөңгүрөп жаткан адамдарга Джон Харпер андан бетер берилип, кызмат кылып, Кудайга адамдарды алып келип жатты. Акыры Джондун алы кете баштады. Ошентсе да, ал качыбаган кайраттуу жашоосунун акыркы мүнөттөрүндө да адамдарды Кудайга алып келип жатты. Мен Титаникте чөгүп жаткан адамдардын арасында болчумун. Ошол коркунучтуу караңгы түндө кайык менен куткарып алынган 6 адамдын бири менмин. Ал түнү 1517 адам чөгүп кетишти. Менин айланамдагы миңдеген адамдар сыяктуу эле
көз ирмемде мен дагы түндүк Атлантиканын өтө муздак капкара суусунда болуп калдым. Өлүп жаткан адамдардын онтогон, боздогону кулагымда жаңырып турду. Ошонун арасында менин жаныма бир адам сүзүп келип, сенин жаның куткарылганбы деп сурады. Бул суроосун ал айланамдагы башка адамдарга да берип жатканын уктум. Чөгүп жаткан адамдардын ар бирине ал ошол суроо менен кайрылды. Тереңдиги 3 километр болгон суунун үстүндө жан алакетке түшүп жатып, мен Иса Машаяктан менин куткаруусун сурангам. Джон Харпердин кызматынан куткарылган адамдардын акыркысы менмин. Мен Машаякчымын. Тирүү калбасын Харпер билген. Бирок анын эч нерсеге карабай адамдарга кызмат кылган ишеними азыркы күндө да ишенгендерди шыктандырат. Ал үмүтүн үзгөн эркектердин, аялдардын жана балдардын арасында болгон жана аларга Иса Машаяктын айкаш чыгачын көрсөткөн. Ал жашоосундагыдай эле Иса Машаяктын атын айтып жатып өлдү.